Баарыңарга салам. Биз азыр Наманган шаарында жүрөбүз. Эртең гүл фестивалы. Азыр мен силерге айлана чөйрөдөгүлөрдү көрсөтөм, бирок таң калыштуу нерсе бул биздин Ош шаарындабы же Бишкек шаар. Негизи эле Кыргызстанда мындай көрүнүштөр болбосо керек, билбейм. Кыскасына аркамда көрүнүп атса жомоктогудай нерседе жүрөбүз. Жолдордун, шаардын тазалыгын айтпагыла. Жашылдандыруу боюнча сөз жок, тазалык боюнча сөз жок, жол боюнча сөз жок. Даже мен көчөдө барат жатып, урна көргөн жокмун, мусор сала турган урна. Адамдар мусор ташташпайт экен. Арыктарында суу агып жатат эй. Кыскасы айта берсең сөз көп да. Биздин Ош шарманда, чындыгында. Азыр мен силерге айлана чөйрөнү көргөзөм. Мынакей шаардын тазалыгын караңыздарчы. Мына кандай гана кооз, Мынаны караңыздарчы. Гүлдөрүнү, жашылдандырууну. Мынакей кандай кооз, сонун. Неге бизде мындай нерсе болбойт? Мен ушул нерсеге таң кала берем да. Эмне себептен биз мындай кылганга биздин шартыбыз же мүмкүнчүлүгүбүзбү же башка жактан тоскоолдуктар болобу же бюджеттин акчасынанбы? Неге бизде андай нерсе болбойт? Мына караңыздарчы. Кандай гана жолдорун айтпайсыздарбы, жолдоруну. Даже арыктарында суу бар, таза. Мына караңыздарчы. Кандай гана кооз, Эмнеге бизде мындай нерсе болбойт? Мен ушуга таң калып жатам да. Мына караңыздарчы. Бул эмне деген кооздук, Бул бир эле ушул жерде эмес. Мындан тышкары башка шаардын чет жактары дагы аябай таза экен. Аябай сонун, прям мага жагып атат. Мындай туристтерди чакыра турган эле жер экен. Мага табы сонун экен, Бул эмне экен? Ай, укмуш. Караңыздарчы. Бул эмне деген нерсе? Мына фонтанды карагыла. Суун ачып, ойноп ар түрдүү суулар чыгып атат. Бири узун, бири кыска болуп. Бизде неге мындай эмес? Айтыңыздарчы, эмне үчүн?